Илим жана зикир. Зикир 24. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: жүрөгүндө Курандын бир да бөлүгү жок болгон инсан бузук, ташталган үй сыяктуу, деди. Башкача айтканда, үйдүн кооздугу жашоочулар менен болгонсуңар, инсандын жүрөгүнүн кооздугу Куран жаттоо менен болот. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: жүрөгүндө Курандын бир да бөлүгү жок болгон инсан бузук, ташталган үй сыяктуу, деди. Башкача айтканда, үйдүн кооздугу жашоочулар менен болгонсуңар, инсандын жүрөгүнүн кооздугу Куран жаттоо менен болот. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: жүрөгүндө Курандын бир да бөлүгү жок болгон инсан бузук, ташталган үй сыяктуу, деди. Башкача айтканда, үйдүн кооздугу жашоочулар менен болгонсуңар, инсандын жүрөгүнүн кооздугу Куран жаттоо менен болот. Тирмизи.